6 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров өлкөдө бөйрөк алмаштырууга муктаж болгон бардык бейтаптарга бекер операция жасаларын билдирди. Буга чейин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бул президенттин тапшырмасы экенин айткан. Өлкө башчысы өкмөт гемодиализ алып жаткан 2500 кишиге жылына 14-15 миң доллар сарптап жатканын белгилеп, бир кишинин операциясына бир жолу 7-8 миң доллар короткон мамлекет үчүн пайдалуу экенин билдирди. Бир жылда гемодиализде жаткан бир бейтапка кеткен чыгымдын жарымын жумшап, бөйрөгүн алмаштырып берсек, бир жылда жумшалчу чыгымдын жарымын жана келерки жылдардын чыгымдарын толук сактап калабыз. Гемодиализден чыкса, өкмөттөн кетип жаткан чыгым дароо токтойт, деди ал. Жапаров азыркы тапта 50 бейтап донор таап, толук медициналык изилдөөдөн өтүп, бөйрөк алмаштырууга даярдык көрүп башташканын кошумчалады. Бейтап донорду өзү табат. Бул иниси, байкеси, эжеси, сиңдиси өңдү жакын туугандары жана эң башкысы генетикалык жактан дал келүүсү. Муну бейтаптар өздөрү жакшы билишет. Жакында эле донор боло алуучулардын тизмегин кеңейтүүгө жол берген мыйзамга кол койдум. Донор табылган соң бейтаптагы донордагы кадимкидей эле тийиштүү анализдерин тапшырып, толук медициналык изилдөөдөн өтүп, операцияга даярданышат, деди ал. Жапаров бөйрөк алмаштыруу боюнча операция чет өлкөдө 25 миңден 50 миң долларга чейин турарын айтып, бардык эле бейтаптын ага мүмкүнчүлүгү жок экенин баса белгиледи. Жакында эле эне жана баланы коргоо борборунун дарыгери бөйрөк алмаштыруу боюнча операция жасашканын кабарлаган. Анда операция 4 саатка созулуп, 22 жаштагы бейтап менен донордун абалы туруктуу экени айтылган. УКМКнын тергөөчүсү 24 чекиткейчи маалымат агенттигинин редакциясына басылган мөөрдү алуудан баш тартты. Бул тууралуу басылманын башкы директору Асил Отурбаева Facebook барагына жазды. Анын айтымында кызматкерлер кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзүү укугунан ажыратылды. Отурбаева бийлик мындай жол менен агенттикти банкрот кылып, жаап салууну көздөп жатат деп эсептейт. Отурбаева басылманын кызматкерлери аралыктан иштөөгө аргасыз болуп жатканын айтып берди. Кеңсеге мөөр басылып, техника, мөөр, документтер жана телефондорду УКМК алып кеткендиктен, алар мамлекеттик органдар менен өнөктөштөрүнүн алдындагы милдеттенмелерин аткара албай жатканын айтты. Мен салык кызматынын, соцфонддун, башка мамлекеттик же муниципалдык органдардын алдындагы милдеттенмелеримди аткара албай жатам. Мага бул үчүн айып салынат. Ошол эле учурда айыпты төлөөгө дагы мүмкүнчүлүк берилбейт. Болду, анан 24 чекиткейчи жок болот, дейт Отурбаева. Анын пикиринде бийлик мындай жол менен бардык мамлекеттик эмес, жалпыга маалымдоо каражаттарын жаап койсо болот. Ал эми кыргызстандыктарга эч кандай атаандаштыкка туруштук бере албаган, бийликке кызмат кылган басылмалар гана калат. Ал эми сиздер стратосфералык жомокторду айткан УТРК менен кабарды көрүп, окуп каласыңар. Ошондой эле алар силердин эсебиңерден жанын багышат. Салыктар ошолордун эмгек акысынан жогорулатууга жана ардак грамоталарга жумшалат. Бирок силерде тандоо болбойт, деп жазды Отурбаева. Редакцияга козголгон согушту пропагандалоо боюнча кылмыш ишин Отурбаева коркутуунун бир ыкмасы жана журналисттердин оозун жабуу аракети деп атады. Эч качан 24 чекиткейчинин журналисттери согушту пропагандалаган эмес. Эч качан бир өлкөнүн экинчи өлкөгө каршы агрессиясын козгоо максаты болгон эмес. Сандырак, абсурд, деп билдирди агенттиктин башчысы. Отурбаева 1 февралда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке редакциянын кызматкерлерин кеңсеге киргизүүгө уруксат берүү өтүнүчү менен ачык кайрылуу жазган. Эми кайрылууга деле көңүл бурулбайт, деп эсептейт Отурбаева. Өлкөдө электрондук тамекиге тыюу салуу сунушталып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев демилгелеген мыйзам долбоордун маалымат негиздемеси парламенттин сайтына жарыяланды. Документте мыйзам долбоордун максаты жаш жарандардын ден соолугун жана бакубатчылыгын камсыздоо, организмдин өнүгүүсүнүн басаңдашынын жана терс өнөкөткө көнүүнүн алдын алуу үчүн аларды электрондук чылымдарды колдонуудан коргоо экени айтылат. Талкууга коюлган долбоор боюнча электрондук чылымдын колдонгон жеке жактарга 4 миң, юридикалык жактарга 6500 сом айыппул салынат. Ошондой эле электрондук тамекилерди Кыргызстандын аймагына ташып келүүгө да тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам бузган тараптарга 150 миң сомдон 200 миң сомго айыппул салуу же 1 жылдан 2 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу каралат. Буга чейин депутат Эрулан Кокулов өлкөгө электрондук тамекинин бардык түрүн киргизүүгө тыюу салууну сунуштаган. Элекүлүү электрондук тамекилер улуттун ден соолугун өлтүрүп жатат деген пикирин билдирген. Бишкек эркин экономикалык аймагындагы мамлекетке тийиштүү өндүрүштүк имараттар жайгашкан 428 чарчы метр жер аянты мыйзамсыз менчиктештирилип кеткени аныкталды. Бул боюнча 6 февралда Бишкек шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Маалыматка ылайык 1997 жылы аталган жер аянты
Tico фирмасына 40 жылга ижарага берилип, 2002 жылы FM ишканасына менчикке сатылып кеткен. 2021 жылы кадастр ишканасынын Бишкектеги кызматкерлери Tico жана FM фирмаларынын ортосундагы 19 жыл мурда мыйзамсыз жасалган сатуу келишимин мыйзамсыз каттоодон өткөрүп, мамлекеттик мүлк FM ишканасына менчикке берилип кеткен деп айтылат билдирүүдө. Прокуратура мыйзамсыз иштердин натыйжасында мамлекетке 13.850.785 сом материалдык зыян келтирилгенин аныктады. 2002 жылдагы келишимди жараксыз деп табуу боюнча шаардык сотко доо арыз берилди. Бишкек эркин экономикалык аймагы 1995 жылы түзүлгөн. Аймакка бир катар жеңилдиктер берилип, 346 гектар аянтты ээлейт. Учурда экономикалык аймакта 313 субъект катталса, анын 58-и биргелешкен ишкананы түзөт. Экономикалык аймакта мамлекеттик сатуу алуулар мыйзамын бузуу, аймактын акчасын ыксыз пайдалануу, өндүү коррупциялык схемалар аныкталган. Бишкек мэриясы автобустагы жүргүнчү текшерүүчүгө кол салганын билдирди. Текшерүүчү шектүү киши автобуста жүрүү үчүн башка бирөөнүн жеңилдетилген картасын колдонгонун аныктап, андан документтерин көрсөтүүнү талап кылган. Ал эми жүргүнчү ага күч колдонуп, орой жооп кайтарган. Январдын аягынан тарта коомдук транспортто жол кирет кымбаттап, автобустагы жүргүнчүлөрдүн билеттери текшерилип жатат. Азыр троллейбус менен автобуста жол кире 20 сом, эгер карта менен төлөсө 17 сом. Бишкек жылуулук тармагынын директору Улан Райымбеков бүгүн күндүн акырына чейин бардык бишкектиктерге ысык суу берилерин убада кылды. Бүгүн күндүн аягына чейин Бишкектин тургундарына жылуулук, ысык суу берилет деп ишендиргим келет, деди ал биринчи радионун эфиринде. Ошол эле заматта шаардын кээ бир жерлеринде көрсөтүлгөн убакытка чейин ысык суу болбой калышы мүмкүн деп кошумчалады. Бирок бул маселени тез арада чечүүгө убада берди. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жептеги жарылууда жабыркаган 2 кызматкер эмнеге Туркияга дарыланууга жөнөтүлгөнүн түшүндүрдү. Анын айтымында кыргызстандык дарыгерлердин мындай оор күйүктү дарылоодо тажрыйбасы аз. Ошого түрк дарыгерлери бейтаптарды аларга жөнөтүүнү сунушташкан. Азыр жабырлануучулардын абалы туруктуу. Министр 17 январда Түркияга тик учак кырсыгына жабыркаган 2 аскер да дарыланууга жөнөтүлгөнүн айтты. Түрк дарыгерлери алардын биринин бутун сактап калууга аракет кылууда. Бул тууралуу министр биринчи радионун түз эфиринде билдирди.